3 ay öttü. 3 aydan keyin siz ayttınız. Reformalardan jыйынтыгын 5 aydan keyin көрөсүңөр дедиңер. 5 ay öttü. Dagы bir интервью бердиңиz. Силер, урматтуу кыргыз элим, реформалардын жыйынтыгын, анын маянасын жарым жылдан кийин көрөсүңөр дедиңер. Бул менин сөзүм эмес, бул жеке өзүңүздүн сөзүңүз. Мен сиз менен бетме-бет дебатка чакырып жолго алган эмесмин. Мына аргасыздан Ак үйдүн алдында журналисттер аркылуу кайрылууга туура келип атат. Бүгүн сиздин тарапташтар айткандай 1,5-2 ай гана иштеп атат. Тынч койгулачы деген жалган. Сиздин бийликке келгениңизге жарым жыл болду. Толугу менен 6 ай болду. Эмне өзгөрдү? Эч нерсе өзгөргөн жок. Эмне реформа болду? Эч нерсе болгон жок. Сиз атаган жаңы кадрлар келет дедиңиз. Бишкекте bir күндө 3 мэрди алмаштырдыңыз. Мамлекетти өнүктүрөм деген адам көз карашы болсо, максатын туура койсо, туура адамды тандап, эл талашпагандай кылып бекитип бермек. Анын ордуна көчөдөн келген bir шулуунду, bir аялды жаакка чаап, кылмыш иши козголгон адамды муниципалдык банк курат экен, жакшы идеясы бар экен деп сунуштадыңыз. Бул президент үчүн уят. Экинчи, саясий реформа жүргүзөм дедиңиз. Саясий реформаңыз бүгүн мыйзамсыз жүрүүдө. Токтонуңуз, ойлонуңуз, кеңешчилерди укпаңыз. Мына алдымда айткан адамдардын аты аталган адамдарды укпаңыз. Сиз президент деп коет, мамлекеттин башчысы деп коет. Мамлекетти өнүктүрүү жол картасын элге бериңиз. Биз бардыгыбыз, урматтуу туугандар, жарым жылдан бери мамлекет каяка баратат деген ой менен жашап калдык. Урматтуу Жапаров мырза, жеке сизге кайрылабыз. Мамлекетти өнүктүрүү боюнча жол картаңызды бериңиз. Ичинде экономикалык реформалар, кадрлык реформалар, саясий реформа, анын ичинде конституциялык реформа кандай жол менен, качан, кантип кабыл алынат дегенди бекитип бериңиз. Мына ошондо сизди президент катары тааныйбыз. Болбосо сиз биз үчүн президент эмессиз. Айтарым, бүгүнкү тынчтык митингине келип катышып бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Коркпой келгениңерге рахмат. Кийин дагы уланат, бул токтобойт. Бул иш-чарабыз менен токтотпойбуз. Дагы бир жолу кайталайм. Узурпация боюнча эртеңден баштап сотко берилет бардыгы. Рахмат.